Кыргызда жакшы сөз бар, сокордун шаарына барсаң бир көзүңдү кысып ал дейт. Барган жерлерди сыйлап, үлгүлүү кыргыз болуп, тазалыкты, тартипти сактап, билим өнөрү үйрөнүп, албетте ааламдашуу орунда ак калпак кийип, ар дайым кыргыз бойдон калуу ар бирибиздин зор баш тарткыс милдетибиз. Чет өлкөдө кыргыз жаранын жакшы жагынан көрсөтүүгө чакырган флешмоб жүрүүдө. Анын алкагында коомчулукка белгилүү адамдар кыргызстандыктарды мыйзамдуулукка чакырган билдирүүлөрдү жасап жатышат. Парадтан кийин биздин өлкө башчыбыз Садыр Нуркожоевич Россиянын президенти Владимир Путин менен жеке отуруп сүйлөшүп, биздин мигранттардын документтеринин легализация мөөнөтүн 10 апрелден 10 сентябрга чейин узартып сүйлөшүптүр. Иш-чара Россияда эмгек мигранттарына карата көзөмөл күчөтүлүп жаткан учурга туш келди. Документтерди иретке келтирип, легалдашуу үчүн убакыт 10 сентябрга чейин узартылды. Бүтпөгөн, түйү түшүп кеткен, түйшүктөн чыга албай, эртең барам, бүрсүгүнү барам деп жүрө бербей, тез аранын ичинде чыгынып, иштеп аткан жериңиздерден келишимдерди алып, ошо тиешелүү кагыздарды өткөрүп берүү менен, ушул кара тизим менен өзүңүздү текшерип, иштеп аткан ишиңиздерди мыйзамдаштырууга чакырмакчыбыз. Сиз Россияда жүрсөңүз же ал жака барууну пландап жатсаңыз, жаңы эрежелер менен таанышыңыз. Кыргыз жараны мыйзамды урматтаган, жоопкерчиликтүү экенин бүт дүйнөгө көрсөтөлү. Үлгүлүү кыргыз бол.